Программабызды улантабыз, Кудайдын кулагы сүйүнсүн, медиа лагерге барып көрдүң беле? Жок, бирок кээде деген университеттерде өтүп калчу. Мына ошо медиа лагер уюштурулган, ошол жакында эле өз жемиштерин берип жыйынтыкталды. Ошол кандай болду, эмнелерди көздөгөн, ошол жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн ошо медиа лагердин уюштуруучусу Нурайым Шамырканованы чакырганбыз. Жана ошондой эле катышуучу Жанболот Элеман уулу. Дебат боюнча тренер Саната Чолпонбековаларды чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Кандайсыздар жаштар? Жакшы. Жакшы. Өзүң аябай чоң айымдардай сезип койдуң го? Жаштар деп. Келиңиздер, сиздердин өткөргөн медиа лагерь жөнүндө сүйлөшөлү. Нурайым, сиз эң негизги уюштуруучу экенсиз. Каяктан келди идея? Айтып берсеңиз кененирээк. Негизинен өзүм 5 жылдан бери жаштар менен студент болгондон бери жаштар менен иштеп жүрөбүз. Дегенде дебат чөйрөсүнө келип калдык да, анан кийин жаштарды окутуп, ошо кайра эле өзүбүздүн билимибизди бергенге аракет кылып калдык да. Бул лагерди уюштуруу негизинен мындайдан келди. Биз буга чейин медиа лагерлерди уюштуруп жүргөнбүз да, орус тилинде. Анан кийин регионализм маселеси аябай болот. Регионализм маселесин жойгондо эле баарыбыз регионализмге басым жасап атпайлыкпы, бөлүп элечи. Анан тескеринче биз айта берсек болбойт. Андан көрө биз ошо балдарды достоштурганга аракет кылалы деп, анан ушул медиа лагерди өткөрөлү. Балдарды журналистикага окутуу менен бирге, дебатка окутуу менен бирге биз да ошол чогултуп, достоштуруп көрсөк, андан да жакшы. Анан кийин биргеликте долбоорлорду, демилгелерди көтөрүшөт деп ойлоп, анан Жети областын балдарын медиа лагерге чогултууну чечип, анан чогулттук да. Жети областын балдары медиа лагерге бардык областтан келип, бири-биринин инициативалары жөнүндө, бири-биринин өзүнүн өзгөчөлүктөрү жөнүндө, бири-биринин региондордо болгон демилгелер жөнүндө айтып берип, балдар 7 күндө аябай эле дос болуп калышты. Жанболот, сиз өзүңүз катышып турсаңыз, сизди кантип тандап алышты? Буга чейин ошо кантип келип калдыңыз? Буга чейин ошо тандалма жүргүзүлгөн. Катышуучулар арасында ал жака ушундай жанакындай мотивациялык кат деп коет го, ошондойлорду жазганбыз. Ошондой тандоодон өтүп, анан Жети областтан ушундай активисттер тандалыптыр, жалган активисттерди. Сиз кайсы областан келдиңиз? Мен өзүм Чүй областынан бардым, Чүй областынын атынан. Жакшы, Саната. Бул медиа лагерь эмнени көздөдү эле? Медиа лагердин негизги ушул максаты Жети областтагы жаштарды бириктирүү, достоштуруу. Бул албетте биринчи максаты. Экинчи максаты өзүнүн аты айтып тургандай эле медиа боюнча жаштарга 7 күндүн ичинде ошол болушунча маалымат берип, аларды үйрөтүү. Мисалы азыр жарандык журналистика аябай басымдуу болуп жатпайбы? Ошол нерсени баягы элге таратуу, жаштарга, мисалы азыр көптөгөн жаштар ошо журналист болуп, өз айылында жашап, өз шаарында болсо дагы ошол маалыматты жеткизип бере алуунун түрүн, мисалы фотожурналистика боюнча, ошондой эле ошол нерсени элге айтып берүү, башкача дебат аркылуу дагы үйрөтүүнү көздөдүк да. Программанын ичинде эмнелер болду? Программанын ичинде негизи журналистика боюнча тренингдер, анан кийин профессионалдык тренинг, Азаттыктан тренерлер келишти, Интерньюстан тренерлер келишти. Лагердин алкагында ошо блог боюнча, СММ боюнча, сүрөт тартуу, анан кийин ошолор боюнча ар кандай конок спикерлер да келип атты, Бишкек шаарына келип, кайра кетип атышты да. Анан негизги тренерлер болсо, булар ошол адвокация боюнча, анан кийин медиа, анан кийин ошол учурда кабарларды кантип даярдаш керек, интервьюну кантип алыш керек. Анткени азыр айтып кетпеди Саната, жарандык журналистика өнүгүп атпайбы? Анан жерлерде жана бардык эле журналисттер, баягы универсалдуу журналист, бардык адам ошол жер жүргөндөр эле өзүнүн смартфонун алып чыгып эле, тартып эле ошо окуяны кантип көргөзүп бериш керек, ошол жөнүндө көбүнчө бергенге аракет кылдык да, жарандык журналистика боюнча. Жакшы, айтсаңыздар, жана эфирге чейин айтып кеттиңиздер, Ошто өттү депчи, бул лагерь 1 жумага созулуптур. Анан кийин сөзсүз түрдө канча деген окуучу келди, башка областтардан дагы көптөгөн тренерлер келди, ошолор эле. Анан алардын баардыгын кимдер жанагы сиздерге каржылады, кимдер каржылап, ким жардам берди? Негизинен бул негизи долбоордун демөөрчүсү бул Сорос фонду болду да. Сорос фондунун демилгеси болчу, бул регионализм маселесин да жоюу деген. Анан ошо негизи долбоор Сорос фонду каржылады. Жакшы, 1 жума бою ушу журналистке окуттуңуздар, үйрөттүңүздөр, бардыгы ушундай кичине болсо дагы билимдүү журналист болуп калышты. Анан кийин алар менен кийинки кадам кандай болот? Логикалык пландысы болуш керек да. Албетте биздин негизги көздөгөн максатыбыз да ошол болчу. Жети областтан келген жаштарды бириктирүү, аларды достоштуруу. Азыркы мезгилде ошол Жанболот дагы билет болуш керек. Чогуу биргеликте бир долбоор иш алып баралы деп иштеп башташты да, ошо кадам таштап башташты. Бул бизди абдан сүйүндүрөт, себеби биздин көздөгөн максатыбыз да ошол болчу. Алардын достугу андан да уланды. Башында албетте биринчи күнү баары Жети областтан ар кайсыл жерден бири-бирин таанышпайт, баягы чоо-чуркап атышты, бирок ошол кетип аткан күнүбүздө аябай бири-бирибизге көмүп калган экенбиз. 7 күн бою бир отелдин ичинде жашадык да, анан
ошол коштошуу дагы аябай оор болду да, катышуучулар үчүн аябай оор болуп, бүгүнкү күндө ошол ар кандай социалдык тармактар аркылуу бири бирибиз менен байланышып, анан ошол бир долбоорду иш алып барсак деп кадамдар башталып атат. Жакшы, Жамбулат. Долбоор деп атпайбы. Эмне болгон долбоор, кандай болгон? Азыркы учурда 2 долбоордун үстүндө иштеп жатабыз, ошо медиа лагердин негизиндечи. Биринчиси бул регион арасындагы дебат турнирлерин өткөрүү. Ушул дебат аркылуу бул областтагы жаштардын кандай десем тостоштуруу деген маселеде эме теманы көтөрүп чыгып атабыз. Экинчиси болсо бул ошо регионализм маселесин чечүү үчүн бир кичинекей эксперимент жүргүзөлү дегенбиз. Ошонун үстүндө азыр иштеп жатабыз. Буюрса 1-2 жума ичинде баштайбыз. Анан бул болуп жаткан долбоорлорду сөзсүз түрдө медиа аркылуу элге жеткирип берсек деген максат. Катышуучу катары сизге суроо, бул сиздин алгачкы жанагы медиа лагериңиз болдубу? Эмнеси менен жакты, эмне сизге көбүрөөк эсиңизде калды? Эң эле эсимде калганы бул катышуучулар болду. Себеби чындыгында башында келгенде бири-бирибизге чоочун болуп жатканбыз. Кетерге жакын баарыбыз. Балдар өзүбүз кармадык, бирок кыздарыбыз ыйлап ийишти. Кыздар ошондой болот негизи. Анан айырмачылыгы, бирден бир айырмачылыгы бул буга чейинки болгон бардык медиа лагердин баары орус тилинде болуп келсе, мунусу кыргыз тилинде болду да. Ошонусу дагы бир чоң плюс болду деп ойлойм. Деги кыргыз тилин дагы баягы пропагандалап бир сыйра. Айтсаңыздар, жаштары кандай болду? Катышуучулардын жаштары мектеп окуучулары да катышса болот беле, же баягы жогорку класстын окуучулары, же студенттер? Биз негизи жашты 14 жаштан 28 жашка чейин деп алганбыз. Анан арасында чында 8 мектеп окуучусу болуп катышты. Бирок ал мектеп окуучулар жөнөкөй эле мектеп окуучулар эмес, себептен буга чейин мектептин газетасын чыгарган, мектептин газетасын жазып жүргөн ушундай окуучуларды кабыл алганбыз да, себептен алардын жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүш керек да, дагы өнүктүрүп, анан алар дагы ошол жөнүнө мектебин аралык эмес, дагы эле өзүнүн айылында, өзүнүн аймактарында дагы көйгөйлөрдү же болбосо позитивдүү нерселерди жазып көргөзүп турса дагы жакшыраак болот деген ойдо болчубуз да башында. Анда бир нерсени кошумчалап кетейин, долбоордун алкагында эле 7 күн ичинде көп нерсеге жетиштирбиз, ойлоп көрсөм. Финалдык долбоорлорун даярдашты балдар Ош шаарына чыгып экскурсияга. Менторлор менен биргеликте чыгып, анан кабар жыйнашып, кадимкидей интервью алышып, ар бирөө бирден ошол долбоор даярдашты. Сулайман тоо, Ош самсасы боюнча ушундай Оштон эң анан кийин ошону даярдап, анан презентация кылышты да. Бул чоң жетишкендик. Теориянын бардыгын окугандан кийин сөзсүз түрдө практика түрүндө кантышыптыр да, жакшы, э? Жакшы, Нурайым, мындай суроо бергим келип атат. Ушул сиздерден окуган окуучулар баягы өзлөрүнүн билимин алар дагы башка бирөөлөргө жайылтыш керек да, максат боюнча, туурабы? Андан кийин алар дагы башка бирөөлөрдүн ушундай талантына, шыгына жардам бериш керек да. Туура айтасыздар, ооба. Туура айтасыздар. Биз ошо медиа лагерь бүткөндөн кийин балдардын баарына тең чогултуп алып айттык да, эми силер деген ушул жер-жерлерде өзүңөрдүн ушу инициативаны презентация кылып, ошо негизинде ошо дебат боюнча, медиа боюнча тренингтерди айтып бергенге аракет кылгыла депчи. Анан жер-жерлерде баштап, анан жаштар кемп болуп калбадыбы, жаштар жумалыгы. Ошонун алкагында анан балдар деген ушу медиа лагерь жөнүндө айтып берип, анан дебат боюнча тренингтер өткөрүп, анан энерджайзерлер барго, упражнениялар, ошолорду практикалык көнүгүүлөрдү ошо жер-жерлерде аткардырып балдарга ушинтип үйрөтүп атышат да азыркы учурда. Сиздерге идея деп коеюн Саната, Жанболот, Нурайым, сиздер биздин деле мектептерге барып, же болбосо бир аз деген айыл жергелеринде жайгашкан мектептерге барып, өздөрүңүздөрдүн программаңыздар менен бөлүшсөңүздөр дагы туура болот дейм да. Себеби дегенде ага дагы кошуп, жанагы кесип тандоо балким ошондой темаларды да, себеби дегенде азыр алар билбей жаткан чактары да, анан сиздердей тажрыйбалуу жаштар барып бир аз сабак өтүп кетсе жакшы болмок. Ошолорун да ойлонуп коюңуздар. Рахмат сиздерге келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бардыгыңыздарда ийгиликтер коштосун. Бул долбоор биринчи жана акыркысы болбосун. Бул долбоордун өмүрү узун болсун. Жана дагы көптөгөн ушундай ар кандай жаңы эң башкысы жаштарга керектүү долбоорлорду иштеп чыга бериңиздер. Сиздерге ийгилик. Рахмат, ийгилик келип туруңуздар.